Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жалбаш шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, көрөрмандары, хейтерлери. Мына бүгүн каналды негиздүүчүсү бирөөсү Бакыт Борошов экөөбүз өткөндөгү маселе боюнча юстицияга кетип атабыз. Мам нотариустун акыбалы боюнча азыр юстициянын башчысыга кетип атабыз. Бирок жолдо бекер сөз сүйлөбөй, силерге дагы бир кичине насаат айтып, көрсөтүп, мисалы мына жол коопсуздугу тууралуу биз көп айтабыз. Мына бүгүн байкасаңар, Бакыт, мен дайыма бул ремень безопасности тагып жүрөбүз. Токтогондо мындай чечип алабыз. Бакыт, мисалы көп жерде эмес, постоянно мындай машинага чыксам, да, башкаларды байкасам, коопсуздук ременди такпайт да. А сен байкайм дайыма тагасың. Машинаңа отурган адамды дагы тагып алың деп суранасың. Эмне себептен? Эмне ушундай эле өзүңө ишенбейсиңби же башка причиналарбы? Быйыл мен 12-13 мамлекетке барып келдим да. Европа мамлекеттерине, Азия мамлекеттерине, мындай айтканда өнүкпөгөн мамлекеттергечи. Кийин өнүккөн мамлекеттердин эң башкы белгилери булар биринчи өздөрү коюлган талаптарды сактаганга аракет кылат экен да. Мисалы Германияда жүрсөм, велосипедисттер жүргөндө сөзсүз түрдө жилет кийет экен да. Ремень, коопсуздук кемери айдоочулар үчүн сөзсүз экен. Ошол себеп пландарын аткарат экен да. Кийин өкмөттөн талап кылат экен да. Ошол нерсени дагычы биз дагы жарандык коом биринчи өзү сабаттуу болуп, мыйзам талаптарын аткарып, ошол нерсени бийлик органдарынан талап кылыш керекпиз деп ойлойм да. Бирөөдөн талап кылаардан мурун өзүбүз ошо бизге коюлган талапты аткарыш керек экенбиз да. Ооба, кийин баягы мени күйдүргөн нерселер баягыда диванный эксперт деп коет го, бизде жакшы сөз бар. Кыйын болот, бисмилла деп баштайт да. Кийин акыл үйрөтөт, Аллахтын аттарын атап, бирок карасаң өзү коопсуздук кемерин такпайт да. Кийин бир нерсе деп жазсаң, эми баардык нерсе Аллахтан. Аллах кааласа камермен деле өлтүрөт, аны такпасаң деле өлтүрөт, ажалың келсе деп мындай болбогон нерсени айтып баштайт. Ооба, ал боюнча сөз жок. Баардык нерсени Алланын колунда, бирок Алла дагы бизге машина берип атат да, уна берип атат. Ошол кемер мененчи, ремени менен. Мен ойлойм, коксуң ошону такпай өлүп калсак, нары жакта сураса керек, мен сага ремень менен машина бердим, эмнеге ошону такпадың депчи. Кийин бул мен оюм боюнча окубаган, көп сабаттуу эмес калктын түшүнүгү да. Анткени статистиканы эле карай турган болсок, ошо ремень таккан, мындай эрежени сактаган калктын өмүрү узунураак болот да. Мисалы Германияда орто жаш 82 жаш экен да, 83 жаш экен. Алар тамакты жакшы жеткен, жакшы дегенде күнү бир лист тамак жеткен түштөчү. Жолдо билер сактайт экен, түнү саат 3-тө дагы кызыл болсо, кызылга токтоп турар экен да. Жолдо эч ким жок болсо. Эч ким жок болсо дагычы. Кийин ошол себептен бул мамлекеттер өнүккөн, ошол себептен булар көп жашайт экен да. Биз өзүбүз коюлган талаптарды сактабайт экенбиз да, кийин өкмөттү, президентти шыбап, жамандап, кийин жакшы эмес жашообуздун себеби өзүбүз экенбиз да. Куранда айтылганда өзүңөр өзгөрбөйүнчө, мен силерди өзгөртпөйм деп Куранда айтылат го. Ооба. Ошондуктан биринчи өзүнөн башташ керекпиз да. Эми ошол азыркы чыгарып аткан видеонун дагы башкы себеби мындай өзүбүз коюлган талаптар биринчи сактайлык деген эле максатта. Ошол убактыга. Рахмат.
Эми урматтуу достор, бул ременди, коопсуздук кемерди биз ГАИ үчүн эмес, же президент үчүн эмес, өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн тагабыз. Коюлган талаптарды аткарайлы, башкалардан дагы талап кылайлы, өзүбүз дагы тең. Рахмат, баарыңарга ийгилик.